Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve berekatuh. Hurmatlı mekendешler, qadırlı Müslüman bir tuğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга берекелүү жашоо берсин, берекелүү ырыскы, ден соолук берсин. Алла Таалам күнөөлөрүбүздү кечирип, даражабызды бийик кылып, жараткан Алла Таалам дүйнөдө да ахиретте да баарыбызды бактылуу кылсын. Жараткан Алла Субханаху ва Таала акыркы динин ислам дини. Акыркы пайгамбары Мухаммад алейхиссалам. Акыркы китеби Кур'ан-ы Карим. Ушул үммөттөн кийин башка үммөт келбейт, пайгамбардан кийин башка пайгамбар келбейт. Ушу менен бул дүйнөнүн өзү өмүрү түгөнөт. Кыямат болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: өзү дүйнөдөн кетүүсү кыяматтын биринчи белгиси бул. Алла Таала инсандарды жаратат, кажеттерин берет, зарылчылыктарын берет, рызкысын берет. Өмүр бүтөт, кетет. Бардыгы эле жандыктарда эле. Баарыбыз эле келдик, жашап атабыз, бирден кетип атабыз, аркабыз толуктанып атат. Dünya ушундай. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Алла Таала 23 жылда Куранды чүрүп, Курандын нуру менен сахабалары тарбия кылды. Эркектерин дагы, аялдарын дагы, байларын дагы, кембагалдарын дагы, күчтүүлөрүн дагы, алсыздарын дагы, арабын дагы, араб эмесин дагы. Бардыгын Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Курандын нуру менен тарбиялады. Сахабалар бул үммөттүн эң мыктылары, жылдыздары, алтын доордун мусулмандары. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямды алып келген эң биринчи амал кылып башкаларга жеткирген, пайгамбарыбыздын жүрөгүндөгү максатын түшүнгөндөр бул сахабалар. Алар напсысы менен күрөшкөндүн бир мисалы болдулар. Кулк мүнөздө, ибадатта, адамгерчиликте бардык жакшы сыпаттар алып эң чокусуна жетишти булар. Акыры Алла Таала алардан ыраазы болду. Ошо сахабалардын бири Хузайфа радыйаллаху анху өткөнкү сабакта айтканбыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сырдашы. Бүгүн да 1-2 насааты калган. Андан кийин ана Муаз ибн Жабал радыйаллаху анхунун эмесине Кудай кааласа өмүр баянына, таржымалына, насаатына өтөбүз. Хузайфа радыйаллаху анху айтат: бир заман келет дейт. 3 нерседен ыззаттуу, абийирлүү нерсе болбойт дейт. Биринчиси жакшы көргөн, ынанган, ишенимдүү дос дейт. Экинчиси адал акча. Адал акча. Үчүнчүсү сүннөткө амал кылынган. Bundan өткөн ыззаттуу нерсе болбойт экен. Ушундай бир заман келет деп айтып кеткен. Ошон үчүн имандуу достор кичинеби, чоңбу, байбы, кембагал айырмасы жок. Имандын достугу бул түбөлүктүү достук. Имандын достугу түбөлүктүү достук. Дүйнөдө дагы пайдасы тиет, ахиретте да пайдасы тиет. Имандуу достун эки дүйнөдө пайдасы тиет. Жакшылыкка чакырып турат, ахиретте эстетип турат, жамандыктан кайтарып турат. Айткан экен: "Иннал хак стакилун ва хува ма'a сиqlihi мариун."
Акыйкат оор болот деген экен. Акыйкат оор болот. Оор болгон менен биргеликте эле акыйкат кандай десем бир көтөрүүгө ыңгайлуу болот деген экен. Wa innal batil khafif. Batıl bu жалган жеңил болот. Wa huwa ma khiffatihi wa bi'un. Жеңилдиги менен эле биргеликте, жеңил экен деп бербе. Бул эпидемиядай оору болот деген экен. Жугуштуу оору болот деген экен. Wa tarkul khati'ati aysaru aw qala khayrun min talabat tawbati. Күнөөнү таштап койгон бул жеңилирээк дейт да, тообаны талап кылганга караганда. ورب شهوات ساعة أورثت حسنا طويلا كده biraz rahat uzağıraaq kaygını jaratıp koyot deyt. Кичине бир утурумдук эле күнөөдө ошону кылып, анын аркасынан кайгысы өтө чоң болот дейт. Кичинекей күнөөнү эмне кыласың? Таштап кой. Андай чоң кайгыны, uzağıraaq кайгыны эмне кыласың дейт. Бул жерде айтат, насаатны кичине токтоп кете турган болсок, акыйкат оор болот дегени Алла Таала Кур'ан-ы Каримде Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга айткан Кур'ан боюнча. Инна санулка алейка каулан сакила. Биз сага салмактуу, оор сөз жүктөйбүз сага. Сага ушундай беребиз деп Кур'анда ушундай деп айткан. Бул алхамдулилля акыйкат оор болот. Бирок көтөрүүгө ыңгайлуу болот. Кур'анда Алла субханаху ва таала Ахзаб сүрөсүнүн аягында аманатты көтөрүүдө мындай деп ишарат кылган: Инна арадна аманата аля самавати вал ард вал джибал фа абайна ан яхмилнаха ва ашфaqna минха ва хамалаха ал инсан иннаху кана залуман жахула. Биз аманатты, бул диндин аманатын, асманга, жерге, тоого сунуштадык эле. Булар көтөрүүдөн жүз үйрүштү. Жана коркушту, бул аманатты ала албайбыз биз. Кантип көтөрөбүз бул аманатты деп. Бирок инсан өзүнүн жанына өтө залым болсо дагы, надан болсо дагы көтөрүп алды дейт да. Инсан көтөрүп алды, эртеге кыямат күнү бул аманатты Алла Таала сураганда анан жооп берет. Диндагы аманат, жашоодагы аманат, ата-энедагы аманат. Бул дүйнөдө бардыгы аманат. Демек, акыйкатты кабыл алуу, көтөрүү бул жеңил. Себеп дегенде табиятка, жаралууга лайыктуу болгон Алла субханаху ва таала берген. Надандардын эң наданы дүниесі үшін ахиреттин бузган. Бұл надандардын ең наданы деген екен. Дүниесі үшін ахиреттин бузган адамдар. Алымдар айтышқан, Алла Тааладан жүз үйрү жашоонун кыйынчылыгы. Канчалык жүз үйрсөңүз, ошончолук жашоо кыйын. Ошончолук жүрөгү сыгылганы. Ошончолук гыжалат, бактысыздыгы. Алладан жүз үйргөнгө жараша. Kur'an'da Allah subhanahu ve taala aytat, kim Allah Taala'nın zikrinen жүз үйрө турган болсо, биз ага тар жашоо беребиз дейт. Кыжалат, кайгы жашоосун беребиз дейт. Экинчи сөзү таркул хатияти айсару дегени мин талабит таубати. Күнөөнү таштап койгон оор болсо дагы, бирок кийин тооба кылганга караганда бул жеңилирээк экен да. Күнөөнү учурунда таштап койгон ушу жакшыраак дейт. Тообаны кээ бир учурда тооба кылам деп тообага жетпей калгандары бар. Тооба кылган менен тообага мүмкүнчүлүк, тоофик берилбей калганы бар. Мына жерде биздин устаз айтат эле, ар бир арамда Алла Таала кандайдыр бир таттуулук койгон дейт эле да. Ар бир арамда таттуулук бар. Бирок ошо лаззат, таттуулук бар го, күнөөдөчү.
Ал утурумдук. Ал кыпындай. Бир тамчыдай. Бирок анын аркасынан бериле турган азап океандай дейтиле. Ар бир ибадатта, машаккатта бир аз кыйынчылык бар. Нафске жакпайт. Ал да утурумдук. Бирок ал тамчыдай. Анын артынан бериле турган сооп океандай дейтиле. Эми акылдуу адам бир тамчыдай күнөөгө океандай азапты сатып албайт дейтиле. Ошондой эле бир тамчыдай машаккатка океандай соопту таштап койбойт дейтиле. Чындап эле, Кудай сактасын. Зына болсун, кумар болсун, арагы болсун, кандай болсун, күнөөлөрдө бир аз таттуулук бар да. Ал утурумдук эле. Бир канча убакытка эле, канча секунда, минуттага эле. Мени саат деп кой. Бирок бул ошо рахаты бир тамчы болгону менен артынан бериле турган азап океандай. Ахиреттүү бөлүктү. Ал эми баарыбыз орозо кармадык. Баарыбыз кече намаз окудук. Баарыбыз кече мына бүгүн таң атканда туруп алып, уйкуну кичине курбанчылык кылдык. Кичине кыйналдык. Туура. Бир аз жанга машаккат келет. Бир аз садака бердик, жанга кичине машаккат келет. Бирок бул утурумдук бул деле. Бирок бул утурумдук кыпындай болгону менен аркасынан берилетен сооп океандай. Хузайфа разияллаху анху айтылган экен да: "Атаракат бани Исраил динаха фи яумин вахид." Бани Исраил дүйнөгө келип, динин бир күндө эле таштап койдубу десе, жок, ла. Валакиннахум кану ида умиру би шей таракуху. Бир күндө дин таштап койгон жок булар. Булар динде болчу бани Исраил. Акырын динди таштап динден чыгып кетишти дейт. Буларга буйрук берилди эле, кылгыла деп таштай берди. Ва ида нуху ан шей ракибуху. Бир нерседен тыюу салынган эле, арам нерсе буну кылбагыла деп. Аны акырын кыла берди. Көнүк адат болуп калды. Хатта инсалаху мин динихим, динден чыгып кетишти. Караңыз. Динден бирдениге чыгып кетпейт. Бу шайтан ушундай азгырат. Акырындан биринчи не кылат аны? 5 убакыт намазды жамаат менен окугандан калып кетет. Кийин 5 убакыт намаздын бирөөсү калып кетет. Жөнөкөй эле. Барып 2 калып кетет. Барып 3 калып кетет. Карап эле керек ушундай. Канча адамдар бар мындай? Барып жума калып кетет. Бу шайтандын азгырыгы да. Ошон үчүн кичине бекемирээк болуп койбосо, бул аркага тартып кете берет. Кудайым сактасын. Бани Исраил динден бир күндө чыккан эмес деген экен. Булар акырын шайтан ушундай кылып чыгарып салды дейт. Насаатна маруфукумул яум мункару заманин кад мада ва инна мункаракумул яум маруфу заманин кад ата. Ва иннакум ла тазалуна би хайри ма арафтумул хак ва кана ал-алиму фикум гайра мустахаффин бих. Бүгүнкү күндүн силердин жакшылыгыңар өткөн замандын бу күнөөлөрү дейт. Биздин кылган жакшылар сахабаларга алдына коюп берсең бүнө күнөө болуп калат экен да. Биздин кылган жакшыларыбыз. Бүгүнкүлөрдүн силердин туура эмес иш кылганыңар кийин келе жатканга аларга жакшы дейт ал. Демек мындай дегени эми кыяматка чейин замандан заман бузулуп кете берет таксыр. Пайгамбарыбыз айткан, эң жакшы доор кылым менин доорум, менин кылымым. Андан кийин келаткан, андан соң, андан кийинкиси. Үчөөнү айткан, калган айткан эмес. Ошодон бери келет. Былтырканы караганда быйыл эмдиги жыл дагы кандай болор экен мындай. Силер дайыма жакшылыкта болосуңар. Эгерде акыйкатты таанып эле турсаңар болду, жакшылыкта болосуңар. Жана силер дайыма жакшылыкта болосуңар, качан силердеги аалымдар кадырланып турса дейт.
Алымдар емес, барлық адамдар қадірлі болуш керек. Бірақ өзгөчө. Алымдар қадырсыздық қылғанда, аларды барықтабай қойғанда, ал қоғамдың кесепеті шол. Ошон үчүн айткан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, улууларды урматтабаган, кишилерди узаттабаган, алымдарды кадырлабаган бизден эмес деген. Хузайфа разияллаху анху айткан экен: "Адаму хифаил хак", акыйкатты жашырбоо, ва ма'рифату, аны тануу, ва алла янқалибал мункар ма'руфан, күнөө сооп болуп, ма'руф мункар, сооп күнөө болуп калбасын. Бунун мааниси мындай да. Кыяматка жакын жакшы иштер жаман иштерде эсептелип калат экен. Жаман иштер жакшы иштер болуп эсептелип калат. Бүгүн жаман иш кылып атса, азамат кыйын, жакшы иш кылып атат. Ошо макталып калат экен да. Жакшы иштер макталбай, жаман иштер даңазаланып калат экен да. Жаман иштер даңазаланып. Абдулла ибн Мубарак рахматулла алейхи айткан экен: "Ман истахаффа бил улама захабат ахирату". Ким алымдарды кордосо, анын ахирети кетти. Ахирети кыйрады деген экен. Алымдарды ким кордосо, истихфаф деп коет, жеңил санап, барктабай кордогонун айтат. Айыптаганды айтат аларды. Аларды айыптаса, анын ахирети кетти деген. Ибн Асакирдин сөзү: "Лухумул улама масмума". Алымдардын еттери ууланган деген экен. Ибн Асакир. Гыйбат кылганда мусулман бир тууган этин жеген менен барабар дейт. Алла Таала тыюу салып, гыйбат кылбагыла бири-бириңерди. Эмне жакшы көрөсүңөрбү дейт. Жек көрөсүңөр силер. Бир мусулман болгондо да өлүк бир тууганыңардын этин жеген дейт. Эгерде алымдарды кылып отурган болсо, Кудай сактасын анда таксыр. Кандай болгон чакта дагы илимдүүлөр урмат сыйга ээ таксыр. Батыл, динсиз, нахак. Буларда дайым ушундай болгон. Үммөттү алымдарга жаман көрсөтүп, алымдарды үммөткө жаман көрсөтүп, экөөнү ажыратып жок кылган аракети болгон да. Качан кыйын үммөт менен алымдар бир болуп турган, эч качан жамандык көргөн эмес. Бардыгын жеңген, ийгиликке жеткен. Кантип жаман аттуу, кандай жаман көрсөткөн. Кемчилдиктерин, башкаларын, тияктарын, ана, көрдүңбү деди. Жүрөгүнөн чыгарып турчу. Болсо Бухара, Самаркандда кандай болгон? Кудум ушундай кылып анан кийин анан талкаланган. Алымдарды каралоо, Кудай сактасын, өтө теташ керек. Жалпы эле бардыгы мусулмандарды каралабаш керек. Бирок өзгөчө ахли илимдер, илим алгандардан. Кемчилиги жок ким бар? Адам баласынын бардыгында ката бар? Бардыгында ката бар. Бардыгында ката бар. Буну пайгамбарыбыз айтып койду, баарында. Пайгамбарыбыз айтты: "Фа инна димаакум ва амвалакум ва арадакум алейкум харамун". Силердин каныңар, мал мүлкүңөр, авир аброюңар бири-бириңерге арам. Ка хурмати яумикум хада, ушу күндүн арамдыгында, фи шахрикум хада, ушул айдын, фи баладикум хада, ушу шаардын, илля яуми талкауна роббакум, робуңарга жеткенге чейин бул. Ала хал баллахту, меселе жеткирдимби? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ыйык жерде, ыйык айда, ыйык күнү айтып атат. Не деп атат? Мына силердин бири-бириңерге болгон мал мүлкүңөр, каныңар, авир аброюңар арам. Мындайча айтканда, кол салуу туура эмес менен кордоо, мал мүлкүн тартып алуу, канын төгүү бул арам нерсе. Анткени кан ыйык, бирөөнүн мал мүлкү ыйык, бирөөнүн авири ыйык. Ага кол салба.
Бул ыйык нерсе, кол салба. Кандай ыйык? Мекке шаарындай ыйык. Ашхурул Хурум, арам айлары, Зилхиджа айындай ыйык. Курбан айт күнү кандай ыйык, ошондой ыйык дейт. Кол салбагыла дейт. Ар кимге чек берген, алхамдулилля. Ар бир адамдын өзүнүн абири бар. Өзүнүн укугу бар. Ар бир адамдын өзүнүн малы бар. Ошон үчүн кумарда мындай да. Карап туруңуз, мен сизге бир нерсе айтып берейин. Сода менен кумардын айырмасы. Сода адал, кумар арам. Не себептен? Не себептен? Акылга эле салайлы. Акыл менен эле айтайын. Содада мен мынакей, сотканы саттым. Акчасын мен пайда алдым, ал сотканы пайда алды. Мага да пайда, ага да пайда. Содада китепти саттым, үйдү саттым, бир нерсе чыгардым, картошка ектим, клубника ектим, саттым, кийим тиктим, кызмат кылып бердим, машинесин жууп бердим. Тишин оңдоп бердим, ден соолуна укол сайып бердим. Акча берди, ага да пайда, мага да пайда. Булардын бардыгындачы. Үй салып бердим, үйдө жашап, бул пайда алып атат. Акчасын мага берип, мен пайда алып атам. Соданын адалдыгын караңыз. Эки тарапка тең эстейт да. Алла мээримдүү, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мээримдүү, мындай кылып тур. Так, казинога келиңчи буякта кандай? Кумарда кандай? Бирөө сразу бай болот, экинчиси жашоо сразу куруйт. Төртөөнү курутат. Кайсы пайда алды булар? Уткурду бардыгы. Ичинде ачуусун кармап кетти. Акыркы чеге турганы кан төгүшүм керек мунун. Башка жол жок. Кордогон, урушкан, алдаган, бир нерсе жамандык көрсөткөн алды биринчи очередь ал. Эң акыркысы буну жок кылышым керек. Bunun үй бүлөсүнө таасир этиди, аялына таасир этиди, туугандарына таасир этиди. Баары куруду. Бул аныкын коюп, бунукун коюп кетип атат. Бирөөгө утурумдук пайда, бирок караңыз. Ошондуктан бирөөнүн пайдасы үчүн экинчинин зыянын шарият чыдабайт. Экөөнгө тең пайда болсун дейт. Жакшы эмеспи? Бирөөнүн жашоосуна экинчинин жашоосун талкалашыбыз керекпи? Бирөөнүн жашоосу куруу үчүн экинчинин жашоосун талкалаганга туура келет. Ушуну кумар деп коет. Ушуну кумар деп коет. Бирөөнүн пайдасына, онунун зыянына ушунун атын кумар деп коет. Жеке менин эле пайдам болсун, мен эле рахаттанайын, мен эле жыргайын. Мына эмне болсо ошо болсун, бул айванчылык, инсанчылык эмес. Кумардын тамыры ушу менен биригет. Ушу менен биригет да. Бешөө турат, мен утайын, төртөөн тең утайын деп ойнойт. Кандай дедиңер? Буларда кичине пайда болсун дебейт. Бунукун мен алып коеюн дейт. Куртайын деп, Буну айтып коет, мындай деп коет. Бул айванчылык. Өзүнүн жашоосунун кызыкчылыгы, жеке кызыкчылык үчүн башканын жашоосун курбандык чалуу айванчылык. Кандай? Карышкыр эмне кылат? Арстандар эмне кылат? Өзүнүн жашоосунун кызыкчылыгы үчүн башкасынын жашоосун талкалайт. Башканын жашоосун талкалайт. Жок кылат. Зыян чектиртет, курутат. Өзүнүн жашоосун жылган. Муну айванчылык деп коет таксыр. Фахал антум мунтахун. Бу шайтан силерди кумар аркылуу, арак аркылуу, ортоңордо душмандыкты салганды, салганга, жек көрүүнү күчөйткөнгө, Алланын жолунан тосконго, намаздан, зикирден тосконго, анын иши ушул болот ал. Бул канча силерге чоң зыян дүйнө ахиретте. Фахал антум мунтахун. Акылыңар келип токтобойсуңар будан дейт. Эскертүү берет да. Демек мындай эле салып көрсөңүз өзүңүздү ойлоп көрүң. Ислам дининин таалими ушул. Буга жакшылык каалап жаша, буга пайда жеткирип жаша. Билбейм. Башканы бизге кызыктырбайт. Исламдын таалими ушул. Дүйнө таразалап көрсүн буну. Дүйнө таразалап көрсүн. Адамгерчилик каякта экен? Дүйнө таразалап көрсүн.
Качан биз бири-бирибизге жакшылык каалап жашаганда, бири-бирибиздин пайдабызды эстеп жашаганда, мына ушул инсанчылык. Инсанчылык ушул. Сахабалар деле ушундай болчу. Өзүнүн жашоосу үчүн буну курбанчылык. Ошон үчүн кээ бир адамдарды угуп коюңуз. Өзүнүн жыргалчылыгына башканы курбандык чалып атабы? Бул айван деп билип коюң. Бул айван. Анча-мынчалардын оор тийип калбасын. Кээ бир саясатчылар өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башка адамдардын жашоосун курбан чалып берет да. Түшүндүңбү? Бул не экени? Бул айванчылык. Ал айванчылык. Башкалардын жашоосу үчүн өзүн курбандык чалган, мына инсанчылык. Өзүнүн кызыкчылыгы үчүн башкаларды курбандык чалган, бул айванчылык. Айванчылык менен инсанчылыкты түшүнүп алайлы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ушуну түшүндүргөн бизге. Сахабалар башкалардын жашоосун оңдогонго өздөрүн курбан чалды да. Ушулардын курсагын тойгозгонго өздөрү ачка болду. Булардын кийимиге кийгизейин деп өзү жыган ач кыйын. Жамач. Мыналарга ушуларга рахат жетсин. Ушулар кыйналбасын, мен кыйналсам мейли депчи. Бул инсанчылыктын туу чокусу бул. Риваяттерде келет. Бир сахаба өзүнүн тайкесин согуш майданында издеп, каерде жаракат алып жатар экен. Издеп таап, акыркы деми калган экен. Ушу акыркы демде суу ичип алсын деп бардык адам билет. Адам узат атканда адам кандай чаңкайт экен. Ушундай чаңкайт, мүмкүнчүлүк болбойт да, океан деп берсең аздык кылат да. Өлүмдүн чаңкоосу жаман чаңкоо. Бул тайкесине бара калат, ушу сууну бере калайын деп. Тайке иче калын деп. Эми ичейин дегенде, нар жакта бирөө ушундай үн чыгарат. Ал дагы өлүм төшөгүндө экен да. Деп. Бул айтат, мен жакшы элем, ошого алып барчы дейт. Болсо өзүндө деле кажет бар, өзүндө деле зарылчылык бар. Аны тааныбайт деле ким? Деп атат. Мага дагы керек суу. Бирок аныкы мага караганда оорураак окшойт. Барчы ошого дейт. Ага барып берейин десе, нар жакта дагы бир үн чыгат ушундай. Ал айтат, меники жакшыраак эле. Ошого бар. Ошого жеткир. Сууну ошого алып бар. Ал менен дагы кыйналган абалда окшойт. Ага барат. Ал жерсе төртүнчүсү. Риваятта төртөө келет. Төртүнчүсүнө барса, кайра бул тайкесине. Ага келсе тайкеси өтүп кетти. Наркысы болсо алысы өтүп кеттир. Бунусуна барса бунусу өтүп кеттир. Бунусу өтүп кетти. Таксыр, караңыз. Бул жомок эмес. Бул акыйкат. Бул болгон. Эми ушундай өлүм төшөгүндө турган учурда башканын зарылчылыгын ойлогон ким булар? Ким деген адамдар булар? Эч ким андай ойлобойт андай. Өзүңүз ооруп атканда, акыркы уколду мага эле айланайын. Апке. Клексанбы? Клексан. Апкел. Башканы билбейм, не болсо ошо болсун. Адам көз чачыраганда ол бала жакат энесинен да карабайт. Макулбу? Мыналар кимди, кандай кылып атат булар? Булардын жүрөгүндө эмне деген ишеним бар? Эмне деген адамдын кадыры бар, Демек, башкаларга биз пайда жеткирип жашасак, мына ушу инсанчылык, ушул ислам. Ислам деген мындай башканын жашоосун курутуу эмес. Зыянды көтөрөйүн мен, рахатты алсын булар деген сөз. Соданы ошон үчүн Алла Таала мадал кылды. Ахаллаллахул бай ва харрамар риба. Сүткорлугу да ушундай. Жөнөкөй жөндөн жөн эле Алла субханаху ва таала кумарды булардын баарын арам кылган жок. Демек азыр караңыз мындай алып туруп. Ким пайда, ким зыян. Акылга салган деле. Узакка барбайлы. Демек ислам дини кандарды сакташ үчүн, мал мүлктү сакташ үчүн, авирлерди сакташ үчүн келген дин. Адам заттын, мусулмандардан эле эмес, адам заттын канын. Адам заттын канын. Адам заттын мал мүлкү туура болсун. Зорго акча тапты. Эптеп тапты. Барып казинода уткурду. Аллаху акбар.
Үй бүлө, бала чака, коом, дос. Ойбой. Бекер Алла Таала билет го бизди, жакшы билет го. Ал боорукер го бизге. ما من صباح ولا مساء إلا ومناد ينادي أيها الناس الرحيل الرحيل. Huzayfa radıyallahu anh aytkan eкен. Gün сайын эрте менен дагы кеч Алла Тааланын тарабынан бир жарчы жар салат экен. Я Юханнас, ey адамдар, ар-рахил, ар-рахил. Ахиретке көчүү. Bu dünyanı taştap, ahiretke getүү. Unutpagıla deytken uşun. Kettik deydigen. Hazret Muaz ibn Cebel radıyallahu anhum. Bul da ulu sahabalardan. Muaz ibn Cebel. Min degen alım bolgon. Mufti bolgon. Karı bolgon. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in süykümdüsü olgan. Da yaş kezde ketken. 33'te deyt, 36, 38'de deyt. Birok alamdan tarıp koygan da. Muaz ibn Cebel. Peygamber aytkan. Kur'an'da öğrensöңөр, ilimde alsaňar, 3-4 algıla. Biri oşu Muaz. Muaz ibn Cebel. Bu Muaz ibn Cebel Peygamberimizin sahabalarından fakihlerden bolgan. Jönököy emes. Ansarlardan 70'i katışkan, Akabada katışkan. İslam'da kabul alganda 18 yaşta eken. Barıp Bani Salama degen urunun buttарын oşo barıp talkalagan eken. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cebel bu ansarlık bolat. Abdullah ibn Mas'ud Mekkelik bolat. Muhacirlerde. Bu Medine'den. Peygamberimiz bargan Medine'ye göçüp barganda dostlaştırıp koygan elle. Biri-biriňerdi karap, jardan berip, göz salıp жүрgüle depçi. Bu ekonikini şu dost kılıp koygan. Ekoten okumuş alımdı. Badırga kaçışkan. Uhud'a bardık Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen çoğu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan bunu. Ümmetin en alımı adal menen aran boyunca Muaz ibn Cebel'dir. Allahu akbar. Kanday deyin kişi bu ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Ne deydi? A'lamu ummeti bil halal vel haram Muaz ibn Cebel radıyallahu anh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu özgöçö jönötkön ele Yemenге бар Muaz. Bolgonda da ulak oturguzup, özü jөө basıp, Peygamberimiz. Alparı. Muaz deydi. Mümkün kийинки жылы kaytıp kelgeninde meni görбөй kalışың mümkün dedi. Peygamberimiz sezgen kийинки жылга чейин кетеринчи. İlap özün tokta karmaya albay. Allah'ın dinini жеткириш керек, ne kılış керек? Ya Resulallah men barbayım, bu şeyden bolançayım. Bu şeyden çok. Allah'ın amanatı жеткириш керек. Abu Muslim Havlani aytat, Damask var go? Dimashq dep koyat. Oşol жерге мечитке барсам, bir adamda tegerlenip oturan Peygamberimizin sahabalarından şu 30 yaşta, 50 yaştagı şu Quraqtagı kişiler, jigitler de. Oturuşkan eken, arasında bir jaş jigit otur. Emne basara talaş bolup kalsa oşoga kayrylat. Al жооп берет. Suradım bul kime desem, Muaz ibn Cebel dedi. Muaz ibn Cebel. Muaz ibn Cebel radıyallahu anh'ın iki ayalı olgan eken. Kaçan birinin üyünde ola turgan bolsa, başka üydün susun içpeydi eken. Uşunçalık adiletli, uşunçalık tegiz. Ekoten oşol epidemiyadan ötkön eken Şam mamleketinde. Ekonu bir gömgönde giymisin birinci koyayın. Oşoğa dağı çuçuğlak kılgan eken. Erteye kıyamet günü
Алла Тааланын алдында адилеттүүлүк боюнча суралганымда, түндү, тамакты, бардыгын тияктан айтып койбойн. Өлгөндө дагы жаназасын окуп аткан чучугулакка, көмүп атканда чучугулакка. Не деген кеп бул? Кабырга кимисин биринчи коеюн. Дуа кылат эле дейт кечкурун. Я Алла, көздөр уктады. Жылдыздар яла батты. Сен тирүүсүн дайым. Мен талабым бейиш, бирок талабым акырын. Дозоктон качуум алсыз, я Алла. Дозоктон качуум алсыз. Бейишке талабым өтө акырын. Кыямат күнү я Раббул Аламин мага ушундай хидаят бер. Уадаңа сен каршы чыкпайсың. Туура жолдон адаштырбагын деп. Өзү ушундай берешем болгон, сураганын берип турган дейт. Өтө сулуу болгон. Муаз ибн Жабал пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга бир жол кирсе, пайгамбарыбыз таң атканда барган экен да. Кайф асбахта я Муаз? Кандай таң аттырдың, эй Муаз деп сураптыр. Бул не деди? Асбахту биллахи муъминан. Алла Таалага иман менен таң аттырдым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат, ар бир сөздүн далили болот. Иман менен таң аттырдың бу. Так, bunun dalilini aytчы сен кандай? Айткан экен, о Алланын элчиси. Мындай дейт, далилим ушул. Ма асбахту сабахан катту илля зананту анни ла амси. Кандай гана таңга жетпейин? Таңга жеттим бе? Мен ушу кечке жетпей калсам керек деп таң аттырганмын дейт. Кандай гана кечке жетпейин? Таңга жетпей калсам керек деген ойдо кечкирткенмин дейт. Мен таң атканга жеткенде кечти күткөн эмесмин дейт. Кечке чейин дүйнөдө калам деп. Кечке жеткенимде таңга чейин таңды күткөн эмесмин. Таңда мен бу дүйнөдө болом деп. Мынаны караңыз. Мына Алла Таалага иман менен таң аттырган акыйкаты далили каякта. Айтып атат. Вала амсайту масаан катту илля зананту анни ла усбих. Кандай гана кечке жетпейин, мен жүрөгүмдө бекем ишенимде. Мен таңга жетпей калышым мүмкүн. Ушундай ойдо элем дейт. Вала хатауту хутватан илля зананту анни ла таби ухра. Аллаху акбар. Кандай гана кадам таштабайын, экинчи кадам таштайынбы, ушу дагы менде күмөн эле дейт. Биз азыр жүрөк ушунча сиңип калган, дүйнөдөн вообще кетпей тургандай жашайбыз да. Эч качан кетпейм дегендей да. Ушул ойдобуз да биз. Өлүктү көмүп атып дагы ушундай сабаган албайбыз. Жаныбыздын, жакыныбыздын өлүп атканын көрүп туруп дагы көмүп атып дагы ушундай сабаган албайбыз. Айтып атат бул эмне дегендер. Ошон үчүн биздин жүрөгүбүз карайган. Ошон үчүн маарифат ачылбайт бизге. Акыйкат ачылбайт. Каякта экен. Жүрөк караңгылап кетти да. Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin jasiya. Tud'a ila kitabiha. Bu айтпайбы мен. Аллага иман менен таң аттырдым деп айтпайбы? Далилиң барбы деп айтып атат. Мен үммөттү көрүп тургандаймын дейт. Ар бир үммөт өзүнүн китебине чакырылып аткан. Китебин берилип аткан алдыда экен да, мунукучу. Эртеге мен китебим берилет, сиздин китебиңиз берилет, сиздин китебиңиз берилет. Ар бир адамдын кылган амалынын китеби берилет. Ошо көз алдымда дейт. Көз алдымда дейт. Ушундай деп айтып келгенде, дозоктун оту көз алдымда, бейиштин соогу көз алдымда дейт. Пайгамбарыбыз айтты: "Кад арафта фалзам." Акыйкатта Алланы тааныган экенсиң сен жигит. Бекем карма ушуну деген экен. Ушуну бекем карма деген экен. Жөндөн жөн эле мондай деген даражага жеткен жок бул. Пайгамбарыбыздын сүйкүмдүүсү болуп калган. Анас разияллаху анху риваят Бухари шарифте келет. Айтат: "Жама'ал Кур'ан аля ахди Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллам арба." Пайгамбарыбыздын доорунда Куранды топтоп алган, илим менен топтогон, төртөө болгон ансарлардан. Убай ибн Кааб, Муаз ибн Жабал, Зайд ибн Сабит, Абу Зайд ибн Кайс. Мына. Абдулла ибн Амир ибн Астан айтат:
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да мындай деп айткан уккамын. Худул Кур'ан мин арбаатин. Min Abdullah ibn Mas'ud ve Salim Mevla Abi Huzayfa ve Muaz ibn Cebel ve Ubay ibn Ka'b. Bukhari ve Muslim. Kur'an'da törtөөнөн algıla. Uşundan öğrengüle. Törtөөнөн. Kim? Abdullah ibn Mas'ud, Salim Mevla Abu Huzayfa, Muaz ibn Cebel, Ubay ibn Ka'b. Anas radıyallahu anh aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Men ümmetimden en rayımdısı ümmetime. Bu Abu Bakr degen. Vaşadumu fi amrillahi Umar. Allah'ın hükmünde en bekem katığı bu Umar degen. Özgöçölükler. Vaşaduhum hayaen Osman. Ümmetimden en uyalçağı, en uyat durağı bu kim? Osman degen. Ve aqdahum Ali. Hazreti Ali radıyallahu anhu ümmetin en çeçkimlüsü. Ve a'lamuhum bil halal vel haram Muaz ibn Cebel. Ümmetimden adal menen aramdı en mıktı bilücü bu Muaz ibn Cebel degende. Muaz ibn Cebel. Tirmizi şerifte göre. Abu Hurayre'den rivayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat. Ni'mar racul Abu Bakr de Peygamberimiz bir jolu sahabalarını maqtap kaldı. Qanday dağı жақшы kişi Abu Bakr. Qatarda qanday dağı жақшы. Ni'mar racul Muaz ibn Cebel. Qanday dağı. Peygamber maqtağandan keyin Allahu akbar. Жақшы iş qılğandı, жақшы kişini жақшы dep aytуу özü uşu жақшы nerse taqsın. Bereşendi dep aytуу bul жақшы nerse. Bereşendi maqtabagandыk sarаңдыk. Birinin жетишкенин maşallah devese bu göre albastыk da bu. Muaz ahadul ledine kanu yuftuna ala ahdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin doğruluğunda fatva berip turgan üçöөнүн muhacirlerden üçöö, ansarlardan üçööle oşonun birösü değil. Peygamberimizin doğruluğunda fatva berip turgan. Mufti muhacirlerden Abu Bakr, Umar, Ali radıyallahu anhum. Ansarlardan Ubay ibn Ka'b, Muaz ibn Cebel, Zayd ibn Sabit. Allah akbar. Allah akbar. Hazreti Umar ibn Hattab radıyallahu anh aytkan eken. Egerde men Muaz ibn Cebel'di halifa kılsam, keyin al tuuralı meni Robim Allah Taala menen surasa, ne üçün sen bunu? Ma hamalaka ala dalik. Ne türtkü oldu sana uşu? Sen özüңдөн keyin halifa kılıp koydun go Muaz ibn Cebel'di dep surasa. La qultu aytar elem deyt. Sami'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men Peygamber Muhammed aleyhisselamdan uqqamın. Yaqul Peygamberimiz aytkan eken. İnnel ulema idha hadaru rabbahum azza ve cel. Ertegi alımlardan bardığı Allah Taala'nın aldında bolganda kıyamet günü Muaz ibn Cebel barынан o bir martaba daraja aldı da bolat eken da bu. Aldı da bolat eken. Oşon üçün men bunu halifa kıldım dep aytkanга жоом бар деп aytkan eken da. Ramyatan bi hajar dep koyat bunu. Bayna aydihim rotwatan bi hajar. Şo bir taşты ырытасың го. Узагыра канчага чейин жетсе, ошончолук бул алымдардын, бүт үммөттүн алымдарынын ошончолук узак алда болот экен да бул. Бул Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Мас'ud радıyallahu anhu эмне деген сахаба болгон. Сиздерге айтып бергенбиз. Ушул айтат эле кана Muaz radıyallahu anhu ummatan qanitan lillah. Hanifa. Muaz ümmet ele deydi. Ne deydi? Ümmet. Ümmet. Bir kişini ümmet dep aytpayt bilesizdir. Mına bardık musulman. Umma. Muaz жалгыз umma bolчу deydi. Qanitan lillah. Allah'a baş ийген. Hanifa. Оң жақ сол жаққа бұрылбаған, мейлі болбаған, төп төс. Бүтін Алла Таалаға толық қойған
Ханифа. Ушундай эле деп. Факила ошондо Ибн Масуд разияллаху анхуга бирөө айтыптыр да. Дака Ибрахим Халил алейхи салату вассалам. Ма насита хал тадри мал умма ва мал qanit. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala İbrahim peygamberde ümmet деп aytkan. Kana İbrahim ummeten qanita. Ümmet деп aytkanda İbrahim peygamber. Ümmet dep ne üçün degeni sözü bir ümmette kança жақшылық болса, ошо bir kişide var деген söz да. Bir ümmette kança жақшы sıfatlar olsa, ошонун бардыгын bir эле kişiden табасың да. İbrahim peygamber ошондой болчу да. Бардыгын бирөөнө топтоп кой. Аллага кыйын эмес, ааламдагы жақшылыкты bir kişiге топтоп койгонун. Ошондо эми Абдулла ибн Масудга айтып атат да, сиз мындай эми бул Ибрахим пайгамбарга айтылчу эле го бул сөз. Сиз Муазга айтып койдуңуз го деп атат да. Түшүнүктүбү? Анан айтып атат, ey үммөт дегенди билесиңби сен дейт. Канит дегенди билесиңби? Факулту Аллах алам. Бул айтты Алла Таала билүүчүрөк. Айтты үммөт деп аллади юаллимун насал хайр. Үммөт деп кимди айтат десе, адамдарга жакшылык үйрөткөндөрдү айтат дейт. Адамдарга эмнени үйрөткөндөр? Жакшылыкты. Адамдарга жакшылык үйрөтө берели таксырлар. Аялдарыбыз бар, бала чакаларыбыз бар, тууган уруктарыбыз бар. Жакшылыкты үйрөтө берели. Жакшылыкка чакыра берели, жамандан кайтара берели. Сахабалар сурап калды, я Расулалла, кээ бир жакшылыкты биз өзүбүз деле кыла элекпиз. Ошону кылганга чейин жакшылыкка чакырсак боло береби? Кээ бир жамандыктан өзүбүз тыйыла элекпиз. Ошо тыйылып туруп анан кийин башкалардан тыялыбы же тыйылганга чейин деле тыя берсек боло береби? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не деди? Жакшылыкты кылбасаңар да жакшылыкка чакыра бергиле деди. Ага келбесеңер дагы, кыла элек болсоңор да жакшылыкка чакыра бергиле. Жамандыктан тыйылбасаңар да жамандыктан тыя бергиле дейт. Эмне үчүн? Жакшылыкка чакыргандын берекесинен жакшылыктарды өзүң аткарып каласың. Жамандыктан кайтаргандын берекесинен жамандыктан өзүң дагы арылып каласың дейт. Бул чоң хикмат, чоң касиет мында. Жакшылыкка чакыра берсе, Меккеде Каабанын тегерегинде көбүңүздөр барып келдиңиздер го. Дүкөндөр көп да. Анан бир киши ошо жерде чет мамлекеттен барган киши мусулман, жакшы, дүйнөгө берилип кеткен экен. Каабада намаз болуп атса, сода кылып отура берет экен да, барбайт экен намазгачы. Анан бул жакта бир аалым насаат айтты. Мен ага өзүнө айткан экенмин, ушундай болуп калдым, билбейм, жүрөгүм, путум деле тартпай калды, ошо бара албайм. Ар кандай шылтоо болуп калат, ар кандай себеп болуп калат. Бир жермен канчып кетет, тараталчактан намаз бүтүп калат. Да кичине уйкум кетет, көзүм ачсам намаз өтүп кетет. Да бир сода келип калат, ана мына болчу, мына ушуну бүтүп берейин дейчекти, мындай өтүп калат. Билбейм, ушу Алла Тааланын тарабынан товфик жок го деп. Айтты, сиз мындай бир иш кылың деп. Клиенттер келет го, ошонун баардыгын айта бергиле, намазга баргыла, намазга. Дей бериң дептир да. А бул келсе эле намазга дей берет экен да, анан Алла Тааланын товфик өзүнө да товфик берди, өзү намазга кылды. Элдин баары эле намазга барды деп атам, мен эмне кылып отурайын, мен деле барайын да. Мына. Ошон үчүн айтат да, азанчыга элдин баардыгын намазга чакырып атат. Бирок биринчи ушуга товфик берилет намаз окуганга. Башканыкы кечигип калабы калбай билбейм, бирок азанчыныкы кечикпейт. Ушу нормально буну. Анткени бул намазга чакыруучу бул. Намазга чакыруучунун намазга товфиги биринчи мунуку. Жакшылыкка чакыруучу, иншалла Алла Таала ошого берет ушу чакырганды сени. Жамандыктан кайтарганды дагы, теке бер жаман, көрө албастык жаман. Бөлүнүп жарылган бул вообще айванчылык болбойт бул. Бөлүнбөйлү, улутка, урууга, ынтымак, регионго, тилге, урууга бөлүнбөйлү. Иншалла буга Алла товфик берет. Бунун тил айтып атабы? Учур келет, жүрөк айтат ушуну. Тилде айтылбаган жүрөккө келбейт таксыр. Дей беребиз ар кимди сынапчы. Биринчи бир тил менен айтайлычы хотя бы ошо сөздү. Жакшылыкты айтайлычы. Жакшылыкка чакырайлычы. Жүрөк айтат бу, эртеби кеч келет. Эч кандай кыжалат болбош керек. Не dedi? Allazi yuallimun nas al-khayr. Ümmet деп нені айтат деген? Адамдарга жакшылык үйрөткөндү. Ким?
Кайсы адам адамдарга жакшылык үйрөтсө, ошону үммөт деп айтсаң боло берет экен да. Жалгыз өзү бир киши бир үммөт болуп калат экен да. Аллаху акбар. Аллах. Садаканын түрлөрү көп да таксырлар. Садака берип атабыз, тамак беребиз, акча беребиз, кийим кийгизебиз. Садака көп түрлөрү. Бирок айтканда эң абзел садака, жахилдерге, билбегендерге, саватсыздарга таалим берүү деген. Аларга таалим берүү деген. Элдерге насаат айтуу деген. Бейкапарларды эстетүү деген. Бейкапарларды эстетүү деген. Бул эң мыкты садака деген. Канит деп мути Алла Таалага баш ийген, Алланын элчисине баш ийгенди айтат. Муаз ибн Джабал радıyallahu anhu ушундай адам болгон экен. Дүйнөдөн кайтып атканда, субханалла, жанындагыларына айтыптыр өлүм төшөгөндө. Ондору асбахна, карагылачы, таң аттыбы деп. Айтылыптыр, ла, таң атты элек деп. Ила анқил, кад асбахна, таң атты дегенге чейин айтат эле мындай деп. Ауду биллахи мин лейлатин сабихатуха илан нар. Мархабан бил маут, заиран. Мындай деген экен. Я Алла, ушундай түндөн мен пана тилейм, ал түндөн кийинки таң дозокко жеткирип кое турган. Өлүмдү кош келдиң деп күтүп алган кишилер ушулар. Мархабан бил маут. Не дейт өлүмдү? Кош келдиң деп күтүп алгандар. Кош келдиң деп күтүп алгандар ушулар. Айтат эле булар. Я Алла, сен билесиң, мен сен разычылык үчүн ачкалыкты жакшы көргөн кишимин. Сен билесиң, я Алла, мен сенин коркчумун. Иннака та'лам анни кунту ахафук ва ана al-yawm arjuk. Мен сени ушу күнгө чейин коркуп келдим, я Алла, билесиң. Жана сен бүгүн мен сенен үмүт кылам дейт. Корку менен үмүттүн ортосунда иман. Бул айтып атат, сен билесиң, мен ушу күнгө чейин сенен коркуп келдим. Эми бүгүн мен коркпой үмүттө болоюн дейт. Алымдар айтышат да, ден соолук жакшы, бай, иш жакшы жүрүш атабы, корку үмүткө караганда жогору болсун дейт. Түшүнүктүбү? Иш жүрүш атканда. Ден соолук жакшы, акча көп, чачат. Ошол жерде кандай болсун дейт? Күнөөнү либойун кылса болот да, бугачы. Бирок корку үстөмдүү болсун, жогору болсун, үмүткө караганда. Эми эртеби кеч дүйнө менен коштошо турган учур келет. Ошол учурда үмүт болсун, корку болбосун дейт. Ортоңку учурда экөө тең болсун дейт. Шайтан бизди тескерисинче кылат. Иштер жакшы жүрүп атат, акча кенен тияк бияк, үмүттү коет дагы. Алла кечиримди жасай бере барды. Коркуп не аласың, жасай бер барды нормально. Өлөйүн деп калган, уже өлүм өчүрүп келип калган, не дейт шайтан? Ушунча күнөө кылып алып, каяктан кечирсиң сенин күнөөң, деп коркутат да эрге барганда. Тескерисинче кылат. Түшүндүрө алдыңбы? Ушундай кылат да. Жок, биздики андай эмес. Бизге үйрөтүлгөн сабак, пайгамбарыбыздан, сахабалардан алынган сабак тескерисинче, башкача. Ал кандай? Жакшы, ден соолук жакшы, акча, тияк, бар мүмкүнчүлүк бар, корку үстөмдүү болсун. Корку көбүрөөк болсун. Ошон үчүн улуу аалымдар айтат эле, өлүм төшөгүндө мага коркута турган хадис айтпа. Алладан үмүт кыла турган хадисти гана айт дейт эле. Алланын рахматынан үмүттүнөн. Алла мынандайга азапта өрөт, аларды токтот. Всё, аларды жап дагы, беркин ач эшикти. Үмүт. Алланын мээриминен үмүт, райымынан үмүт, разычылыгынан үмүт, бейишинен үмүт. Ушуларды айткан. Бу айтат эле. Карабайсызбы эмне деп атат?
Allahumma innaka ta'lamu. Ya Allah sen bilesin, sana malum deydi. Anni kuntu akhafuk. Men senden korkup жүрдüm deydi. Senden korkup yaşadım ya Allah deydi. Ve anal yevm, bugün deydi, ölüm töşegünde. Arjuk, men senden ümit meneceğim. Men senden ümitlenim ya Allah deydi. Allahumma innaka ta'lam anni lam akun ahabbud dunya ve tulal baqa fiha likaril anhar ve la li garsil ashjar. Ya Allah bilesin, men dünyönü men көбірек бұяқта қалғанды жақсы көрген емесмін өзі. О, дарияларды, суларды қазып, дарақтарды егіп, жоқ андай қызықпан емесмін, білесің дейді. Мына бұл кішінің қандай деген. Бұл ошол эпидемия, ваба деп қоябыз. Ошол оору менен дүниеден өткен екен. 38 жашында деп те айтылынат екен, 33 жашында деп айтылынат екен. 33 жашында Иса пайғамбар да көтерілген дейді. Bu kişinin bir sözü var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etkan: "Men amile adamiyyun amelen encelehu min azabillah min zikrillah azza ve celle." Allah'ın azabından zikirden ötken kutkarucu amal yok dedi. Allah'ın azabından zikirden ötken kutkarucu amal yok dedi. Adam balasına. Allah'ın yolunda cihattan dağı dese, ova Allah'ın yolundağı cihattan dağı. Al ulu amal bolğonmen zikir andan da ulуураак деген. Егер де бар кылычтан бери талкананып үйгө кайтпай ошондо шейит болуп кетсе, анда экөө тең деген. Вала зикруллахи акбар, Аллахтын зикри улуу деген. Муаз разияллаху анху айтат эле: "Ва кана якулун", адамдар айтышат: "Ад-дуа мустажаб", дуа кабыл болуштук. "Ида раайтан нас кад гафалу", адамдарды көрдүңбү? Бекапара, Аллахны эстебейт, башка мисал эмедеми? "Фаргаб иля роббик инда залик рагабат", ушул учурда Алла субханаху ва таалага сен берилген деген. Бул деген мааниде мындай да, азыр өзгөчө ушул күндө. Бир жерге барсаң бекер сөз, саясат, ушак, капкаяктан эмелер. Алардын сөзүн угуп отура бербей, сен сразу зикирге өтүп ал. Илимге, пайдалуу нерсеге өтүп ал. Тарынбай айта. Эмне кыласың алардын сөзүн? Эмнени сүйлөп ошолор менен отура берип, күнөөгө чогуу шерик болбойлу. Болмоду дегенде өзүңдү сактап кал dedi. Пайдасыз нерседен өзүңдү сактап кал dedi. Мына бул кишинин айткан сөзүн кандай. Ушунда дуаң кабыл болот дейт. Именно ошо бекапар болгон учурда сен эгерде зикирде отурган болсоң, дуаң кабыл дейт. Дуаң кабыл. Муаз разияллаху анху пайгамбарыбыздан айткан, пайгамбарыбыз мындай деген сөзү бар экен: "Таалламу ма ши'тум an ta'lamu fala yanfa'ukumullahu bil ilm hatta ta'malu." Каалаганыңарды үйрөнгүлө. Билип койгула. Алла Таала силерге илим менен пайда бербейт, амал кылмайынча деген экен. Каалаганды үйрөнө бер, бирок билип кой, амал кылмайынча илим менен силерге Алла Таала пайда бербейт. Илим менен жанаша амал болсун. Билгениңерге ошону амал кылгыла. Allah Taala mınday dedi, ошого амал кыл. Чын сүйлө dedi, ошого амал кыл. Бирөөнү жек көрбө dedi, ошого амал кыл. Арамдан сактан dedi, ошого амал кыл. 5 вакыт намазды өз убагында оку dedi, ошого амал кыл. Садака берди, теке берленбе dedi, ошого амал кыл. Куран окуп, Алладан үмүт ахирет боюнча мындай болсун dedi, амал кыл. Башкалардан кичине ыза, тияк, бияк туура эмес экен. Ага сабыр, буга амал кыл. Кечиримдүүлүккө амал кыл. Жакшы ой, жакшы пикирге, жакшы күмөнгө амал кыл. Болбосо билгениң сага пайда бербейт. Амал кылмайынча сенин билгениң пайда бербейт сага дейт. Билгениң пайда бербейт. Билим. Тугандар, арам нерседен токтотпойт. Арам нерсени билүү бөлөк. Ал ошо билген нерседен токтотуп калуу, ал имандын күчү токтотот. Баарыбыз эле билебиз. Токтой албай эле кетип атабыз го кайра эле. Имандын күчү алсыз, ошон үчүн бизди токтото албайт. Ошон үчүн ушакты билип туруп ушактайбыз. Жаланы билип туруп жала жабап атабыз. Билип туруп арамды кылып атат, билип туруп кылып атат ошогочу. Өз билет, точно билет, жакшынакай билет. Бизден да жакшы билет. Бирок болбой кылып атат да. Имандын күчү жок. Имандын күчү жок. Же иман өзү жок өзү. Кудайым сактасын, бул жаман нерсе.
Muaz razıyallahu anh aytat: "Ahaza Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yevmen biyadi." Bir günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem menin kolumdan qarmadı deydi. Summa qala, keyin aytdı deydi. Muaz deydi, kolundan qarmap turib. Muaz. Vallahi inni uhibbuk. Allah'a ant, men seni yaxshi ko'ram dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Muaz, men seni yaxshi ko'ram dedi. Faqala lahu Muaz bi abi anta ve ummi ya Resulallah. Ata-enem sizge kurban olsun. O Allah Teala'nın elçisi. Ve ana vallahi uhibbuk. Men de sizni yaxshi ko'raman, o Allah'ın elçisi dedi. Faqal Peygamberimiz aytdi: "Usika ya Muaz, men sana osiyat qilam. Osiyat aytam. Nasihat aytam. La tada'anna fi duburi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrik ve şükrik ve husni ibadatik." Her bir namazın ardından uşu dua okunu taştavağın. Ya Allah, bana jardan bergin. Özüңdü estöөгө, özüңө şükür kılууга, жана өзүңө чырайлуу ибадат кылууга. Ушуну Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Муаз разияллаху анхуну ушунчалык маани берип, колунан кармап, мен сени жакшы көрөм. Осият кылам мен сага. Эч качан таштабагын. Ар бир намаздан кийин ушу дуаны таштабагын. Алладан жардам сурап жашаганды үйрөнгүн, буну таштабагын. Алла Таалага өзүңдүн муктаждыгыңды айтканды унутпагын буну. Алладан жардам сура, жардам бардыгы нерсеге керек. Бирок өзгөчө 3 нерсеге жардам сураганды таштабагын. Ал кайсы? Ала зикрик, я Алла, мага жардам бер, өзүңдү эстегенге жардам бер. 24 saat эстеп жашайын. Жакшылыкта дагы, кыйынчылыкта дагы, токчулукта дагы, ачкачылыкта дагы, ден соолукта дагы, ооруда дагы, барда дагы, жокто дагы, түнү дагы, күндүзү дагы, сапарда дагы, үйдө дагы, мечитте дагы, көчөдө, базарда дагы сени эстеп жашайын. Жардам бер мага, өзүңдү эстеп жашаганга. Нематтарыңа шүгүр кылып жашаганга жардам бер мага. Ала шукрик ва шукрик. Нематыңа, я Алла, сен нематың өтө көп. Мен кадырсыз болуп калбайм. Шүгүр кылып жашаганга. Жашоо бергениңе шүгүр. Ден соолук бергениңе шүгүр. Акыл бергениңе шүгүр. Иман бергениңе шүгүр. Ырыскы бергениңе шүгүр. Ата-эне бергениңе шүгүр. Аял бала чака бергениңе шүгүр. Бир туугандарды бергениңе шүгүр. Жакшы кошуна бергениңе шүгүр. Я Алла, бейпил уйку бергениңе шүгүр. Аман мамлекет бергениңе шүгүр. Кандай дедиң? Немат, Аллаху акбар, не эсептеп бите албайбыз. Бирок Алладан ушундай кылайлы да, ушуну сурайлы. Ар бир намаздан кийин сурап атат, кара. Алланын нематына шүгүр кылууга жардам сура дейт. Алланын нематына шүгүр кылууга эмне сура? Жардам сура. Жардам сура, Алладан жардам сура. Я Алла, сен нематыңа шүгүр кылуучу болоюн. Робби жаални лака шаккаран. Робби жаални лака даккаран. Я Алла, көп шүгүр кылуучулардан кыл койчу мени. Саңа нематыңа көп шүгүр кылуучулардан кыл. Көп сени эстечүлөрдөн кылгын. Ва хусни ибадатик, эптеп септөө эмес, я Алла, чырайлуу ибадат кылганга жардам бер деп Алладан жардам сура. Bir günde 5 bolsa 5, 10 bolsa 10, kança namaz okusan arkasından uşuna şaşılvay kişi sorap. Akıldı top konsentrasiya kılıp dordoydan çıkıp meyden çıbardı. İşlerden barından çıkıp meyden. Anam bir sorap. Kiçineyle köp bolsa 10 sekunda ele getir. Göngül burup sıra. Anan gör, anan kim berekesin gör. Tiliniz kандай zikirge iştep atkanın görün ana. Şükürge iştep atkanın görün ana. Ya, çıraylı ibadatga hareket kılıp atkanыңызды көрүңүз ana. Çıraylı ibadat. Адам баласы да чырайлууду жакшы көрөт. Эптеп септеп кийим кийип койсо кие бересизби? Эптеп септеп тамак бышырып койсо жей бересизби? Ya, машинеңизди эптеп септеп кайра берип койду сизге. Эмне дегениңди? Ушугантип болсун эми. Врачка барсаңыз эптеп септеп сизди дарылап койду. Боло береби? Эптеп септегенде адам деле жакшы көрбөйт муну. Биз баарын чырайлуу каалайбыз. Чырайлуу тамак болсун, даамдуу болсун. Я.
Машинең оңда отсаң, жакшы чырайлы оңдосын. Жуудурсаң, чырайлы жуусун. Кийинсең, чырайлы кийим кийинейин. Үй салсаң, эптеп салбайсың ал. Чырайлы салайын деп. Туурабы? Алла Таала дагы бизден чырайлы ибадат талап кылат. Эптеп болбойт. Эптеп эле намаз окуп, эптеп эле Куран окуп эле, эптеп эле зикир чалып эле. Жок. Кандай гана ибадат болбосун, эптемей эмес. Аракет кылайлы чырайлуу. Чырайлуу кылганга аракет кылайлы. Намаздын чырайлыгы эмне? Муаз ибн Жабал радыйаллаху анху баласына айткан. Ей балам, намаз окуганыңда коштошу намазын оку деген. Не деген? Коштошу намазын оку деген. Өзү атадан балага насаат ушул болуш керек да. Ушул болуш керек. Ибрахим пайгамбар дагы бала чакасын Меккеге таштап атканда айткан: "Я Алла, таштап атам. Булар намаз окуйт. Намаз окушсун булар. Алла жүрөктөрүнөн салгын булар намазды таштабасын." Атадан уулуна, атадан кызына, улууна саат, андан чоңуна саат жок. Намаз. Намазда жөнөкөй эмес, коштошу намаз. Эгерде балаңыз, кызыңыз атанын сөзүн угуп туруп, коштошо турган намаз окуй турган болсо, билесизби бул кандай болот? Эмне үчүн? Ушул намаз инна салата танханил фахшай вал мункар. Күнөөлөрдөн, кылмыштуулуктан, арам нерселерден, абийирсиздиктен тотото турган ушул намаз. Эгерде намаз азыркындай коштошу намазы боло турган болсо, Муаз ибн Жабал ушундай деп айткан.